Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз хан жана акылман убазир деген жомокту окуйбуз. Жарык дүйнөдө бир хан болуптур. Анын башкы убазири акылман адам экен. Кан өз карамагындагы элди кыдырып чыкканда башкы убазирин кошуп алчу экен. Күндөрдүн биринде баш убазир: "Таксыр ханым, жаман жуман эле бирдеме кийип алалы. Ошондо сен жөнүндө эл кандай ойдо экендигин жакшы билебиз", деди. Кан макул көрдү. Экөө тең башка кийим кийинип алып, айыл аралап чыгышты. Кечке маал хан менен убазир айыл четиндеги жалгыз үйгө келишти. Түнөп кетүүнү суранышты. Үйдүн ээси макул болбоду. Анткени аялы толготуп жаткан. Бирок аялы: "Үйгө киришсин. Кеч калган жолоочунун кондурбай коюш жакшы болбос", деди. Ушундан кийин үй ээси хан менен убазирди үйгө кирүүгө чакырды. Алар үйүнөн орун алып жатып калышты. Бир кезде муну алар күткөн эмес, жаңы төрөлгөн баланын үнүн угушту. Кедейдин аялы ул төрөдү. Убазир күлүп калды. Хан буга таң калды. Анткени ал акылман убазир бекерине күлө бербесин билчү. Ал: "Сен эмнеге күлөсүң?" деп сурады. "Мен бул бала сенин күйөө балаң. Менин ханым болорлугун туйдум", деди убазир. "Ошондон улам адам тагдыры оош кыйыш болот экен го деп күлүп жатам. Эч качан мындай болбойт", деди хан үнүн катуу чыгарып. "Жалгыз кызымды бечара кедейдин баласына кантип берейин? Мунун болбогон кеп. Жарык дүйнөдө баары болот", деди акылман убазир. "Кечинде боло турганды эртең менен эч ким билбейт". Убазирдин сөздөрү ханды ойго батырды, тынчын алды. Ал кедейдин баласын алып, өлтүрүп салууну чечти. Таң атканда меймандар кетмек болушту. Хан үй ээсине кайрылды. "Бул баланы мага саткыла. Силерге аттын башындай алтын берейин". Аял күйөөсүнө карады. "Биз дагы балалуу болобуз. Хан сенин тулкуңдай алтын берсин. Биз баланы берели. Бай адамдын уулу жаман болбойт". Кедей макул болду. Хан баланы сатып алды да сандыкка салып сууга ыргытып жиберди. Сандык агып отуруп, бир жерге келгенде торго илинип калды. Балыкчы чал торлорун көрмөкчү болуп келип, илинип калган сандыкты байкады. Сандыкты ачса, ичинде бала бар экен. Балыкчынын 8 баласы бар эле, турмуштары начар болчу. Эми бул баланы кантип багышат? Ал баланы кайра сууга салып жибермекчи болду эле, аялы токтотуп койду. "Тагдыр биздин үйгө алып келген экен. Эми ушул үйдө өсүп чоңойсун", деди. Ошентип бала балыкчынын үйүндө 9-чу болуп жашап калды. Арадан бир нече жылдар өтөт. Хан убазири менен өз ээлигин аралап чыкты. Бир жерге келип аттарын сугарышты. Ушул учурда балыкчы чалдын балдары жетип келишип, асем кийинген 2 атчанды карап калышты. Убазир балдарды көрүп күлүп калды. "Эмне күлдүң?" деп сурады хан. Ошондо акылман убазир мындай жооп берди. "Урматтуу ханым, тиги балдарды карачы. Ошолордун ичиндеги сулуу баланы көрдүңбү?" "Көрдүм", деди хан. "Ошол бала сенин күйөө балаң болот". Хан ачууланды. "Эмне эле сен? Кайдагы бир кешиги жокторду мага күйөө бала болот деп калдың? Эч качан аларга кызымды бербейм. Адам тагдыры дайым эле биздин колдо боло бербейт", деди убазир. Хан тынчсыздана кетти. Балыкчыны чакырып алып сурады. "Мына бу кимдин баласы? Азыр меники, аны сандыктын ичинен таап алгам". Муну укканда хан ого бетер туталанды. "Муну мага сат, сенин тулкуңдай болгон алтын берем", деди. Балыкчы кубанып кетти. Макул болду. Хан балага кат берип, өзүнүн кичээ убазирине жиберди. Анда "Кат берген баланы дароо өлтүргүн" деген сөздөр жазылган эле. Бала кичээ убазирине келип, хандын буйрук катын берди. Убазир ыманы ысык сулуу баланы өлтүрүүгө батынган жок, өз үйүндө калтырды. Арадан дагы бир нече жыл өттү. Бала келишкен сымбаттуу жигит болду. Бир күндөрү хан ал жигитти кокусунан көрүп, балыкчы чалдын баласы экенин тааныды. Ал аябай ачууланды. Кичүү убазирин чакырып сурады. "Эмне үчүн менин буйругум аткарылган жок?" Убазир күнөөсүн мойнуна алып, анын тизесине жыгылды. "Улуу урматтуум, мага кечирим кыл. Мындай сымбаты сонун баланы өлтүрүүгө колум барган жок". Хан жаш жигитти дарга асып өлтүрмөк болду. Ал баланы өзүнө чакыртып алды. Бирок ушул учурда чабарман келип, жоо чектен өтүп, элди кырып жоюп келатканын кабарлады. Хан баланы өлтүртүүгө үлгүрбөй калды. Ал кат жазып берип, баланы улуу убазирине жөнөттү да душманга каршы шашылыш аттанып кетти. Жигит катты алып, хандын багын аралап өтүп баратты. Бир дарактын түбүнө келип жатты да уктап кетти. Ушул кезде хандын кызы өз нөкөрлөрү менен бакта сейил куруп жүргөн. Кыздарынан бири уктап жаткан жигитти көрүп калды да хандын кызын чакырды. Ал жигиттин сулуулугуна кумары түшүп, ошол замат ага ашык болуп калды. Тизелеп отура калып, чекесинен сүйдү. Ушул учурда хандын кызы жигиттин колундагы катты көрө койду. Аны ачып, жигитти өлтүрүүгө буйрук берилгенин окуду. Кыз хандын буйругун тытып салды да мына мындай кат жазды. "Бул катты алып барган жигит менин күйөө балам болуш керек. Буга кызымды нике кыйып чоң той өткөрүүгө буйрук кылам". Катты жигиттин чөнтөгүнө салды да өзү нөкөрлөрү менен сарайга жөнөдү. Жигит ойгонуп, хандын буйругун улуу убазирге жеткирди. Ошентип алдарга асылбастан хандын кызына үйлөндү. Чоң той болду. Хан душман менен 3 жыл согушту. Хандын кызы бул учурда 2 уулду болду. 4-жыл дегенде хан жеңиш менен келе жатат деген кабар келди. Хандын кызы тынчсыздана күйөөсүнө айтты.
Атам залим киши. Ошондой болсо да, неберелерин көргөндө анчалыкка барбайт го деп ойлойм. Балдарды алып, анын астынан тосуп чыгалы. Ошентип алар 2 баласын алып, хандын алдынан тосуп чыгышты. Бирок хан аларды карап коюуну да ойлогон жок. Ал кызы өзүн өзү билип кедейдин баласына тийгенине катуу ачууланды. Кан кечинде увазирин алдырды да, ана мындай деди: эртең менен наабайкана ачылар замат. Ага биринчи болуп кирген кишини ким гана болбосун мешке салып өрттөп жиберүү керек. Менин буйругум 2 болбой аткарылсын. Увазир ошол замат хандын буйругун наабайчыларга жеткирди. Түн ичинде хан күйөө баласын өзүнө чакыртып алып, азыр наабайчыга бар да, эшик ачылганча күтүп туруп, биринчи болуп ичине кир. Анан наабайчылар менин буйругумду кандай аткарып жатканын текшер. Жигит хандын буйругун угуп аткарууга жөнөдү. Бакты аралап баратып, булбулдардын үнүн угуп, дарактын түбүнө отурду да, кайда барарын унутуп калды. Хан болсо күйөө баласы кантип күйүп кетээрин көрүүнү чыдамсыздана күткөн. Ошентип ал наабайчыга жөнөдү. Үйдүн эшигин ачаар замат аны наабайчылар кармап алып мешке салып жиберишти. Хандын күйөө баласы булбулдардын үнүн моокуму канганча укту. Анан хандын тапшырмасын эстеди да, наабайканага чуркады. Ал жерге келип, мен хандын буйругу менен кандай иштеп жатканыңарды билүүгө келдим, деди. Хандын буйругу орундалды. Наабайчыга келген биринчи киши мешке жагылды. Ушул учурда эртең менен увазирлер ханды издеп калышты. Анын өрттөнүп кеткендигин билишти. Ошентип эл жаңы хан шайлоого чогулушту. Акылман увазир ортого чыгып мындай деди: биздин арабыздагы акылдуу жана каракылды какчырган калыс, хандын күйөө баласы. Ал биздин ханыбыз болууга ылайык адам. Ошентип кедейдин уулу хан болуп шайланып калды.